Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, кытайлык кыргыздар жөнүндөгү тасмадан кийин биз эфирибизди андан ары уламакчыбыз. Эгерде бизге жаңыдан кошулгандар болсо, кутман таңыңыздар менен дейли. Ал эми ушул эртең менен дастаркан бетинде чай үстүндө отургандар болсо, тамагыңыздар таттуу болсун, көңүлүңүздөр шаттуу болсун. Ал эми сааттын жебесин карап, кой саат 8 болуптур, 9га чейин жумушка барып калайын деп жумушка жөнөп аткандар, жумушка кетип аткандар болсо, сапарыңыздар байсалдуу болсун. Бүгүнкү күнүңүздөр дагы да болсо ийгиликтүү, эң бир сергек өткөн күндөрдөн болсун деп биз эфирибизди андан ары уламакчыбыз. Канат азыр биздин студиябызга конок келип калды. Жакында тааныштырып өтөйүн. Кенжебаева Назира эжекебиз келди, психолог, коуч. Саламатсызбы эжеке? Кош келипсиз. Эжекебиз да аябай сулуу экен, э? Кандайсыз? Жарк деп эле кирип келди го. Жакшы рахмат. Жакшы рахмат. Жакшы, аябай жакшы. Кандай башталды? Негизи айтышат го, баягы биз бүгүн айтор стресс тууралуу сүйлөшөлү деп турбайбызбы? Анан кийин жаз айы кай бир адамдарга мисалы үчүн энергия берип, башкача болсо, кээ бир адамдар бул учурда стресске кабылышат экен да. Мунун себеби эмнеде? Жалпы жонунан ошол туурасында айта кетсеңиз эжеке. Ооба. Жаз аябай сонун башталып атат. Кээ бир адамдар белгилеп айткандай, эми мындай да адамдардын бул кулк мүнөзүнө жараша, алган тарбиясына жараша кабыл алынат да. Шамал болуп атат, кар жаап кетип атат. Негативдүү ойлонгон, дайыма бир кынтык издеген адамга бул нерселер көрүнө берет. Жаздын келип атканы, жаан жаап атабы, кар жаап атабы, шамал болуп атабы, ал баары бир жаз. Сен жаз деп көрө билиш керексиң, жаз деп күтө билиш керексиң. Ошол? Ошондо жанагы жашоону кандай көз караш менен карасаң, ошондой көрөсүң деген сөз психологторго тийиштүү сөзбү? Эми бул психологдор айтып атат, муну түшүндүрүп, бирок негизги ааламдын закону ушул да. Сен кандай гана учур болбосун, өзүңө жакпаган, жагымдуу эмес учурларда дагы сен жагымдуу нерсени эстей билиш керексиң, көрө билиш керексиң, айта билиш керексиң, туя билиш керексиң. Ошондо сенин жашооң оңунда болот, ошондо сен стресстен алыс болосуң. Жалпы жонунан эжеке, могу стресс деген эмне негизи? Анан мен баягы айтышат адамдар, мен аябай стресс болуп атам. Жок, ал стресс деле болгон жок, ал нерсечи жөн эле мындай баягы биз адат кылып алганбыз да, мен стресс болуп атам. Жок, стресс деген нерсе барбы же аны кишилер өздөрү эле калп эле ойлонуп чыгышканбы? Жалпы жонунан ошо стресс деген эмне? Эми бул стресс деген кандай десем, эми кээ бирөөндө чын эле болот, кээ бирөөндө баягы сиздер айткандай эч нерсе кылаарга иш калбай калганда, башка адамдын өзүндө башка баалуулук жок болуп кеткенде бул стресс чыгат да. Башка баалуулук жок. Негизи адамзат кайгы капа менен жашаганды адат кылып алган. Жакшы көрөт. Жакшы көрөт. Эгер адам менен сүйлөшүп атып, ошол кайгы капасын алайын десең дагы бергиси келбейт. Себеп дегенде анын өмүр бою ошону менен кучакташып, ошону шылтоо кылып, менде ушул нерсе бар деп жашап көнгөн адам стрессин жана кайгы капасын алып алсаң, ал ар жактагы боштукту сезип ого бетер жаман болот. Ошону менен ал бергиси да келбейт, ошону менен жашагысы келет да. Бул дегендик адамда баалуулук жок деген. Адам руханий жактан, духовный жактан таптаза эле ачка деген сөз. Негизги себептери ушунда. Негизги себептер эми албетте орчундуу себептерден сырткарычы, эми жанагы адамдар бар да, чындап эле негизи стресс, депрессияга кабылган эртеңки күнгө болгон үмүттүн жоктугу. Биринчиден. Эми бир топ себептерин айтып өтөйүн. Экинчиден адам бош да. Адам көп учурда бош. Өзү. Адам ар дайым бир нерсе менен шугулданып туруш керек. Адам эң биринчиден эч нерсе менен шугулданбаса дагы өзүн сүйүп, өзүнө мындай бир баалуулук киргизип, абдан сүйүп туруш керек да. Ушул суроону берсең, ушул жоопту айтсаң, көпчүлүктүн таң калтырган жообу бул болот да. Мен өзүмдү кантип сүйөм дейт да. Мен өзүмдү кантип сүйөм дейт. Сен өзүмдү. Анан бул дагы таң калыштуу суроо да. Мен суроо берет элем да ошол адамдарга кайрачы. Кантип сүйбөйсүң өзүңдү депчи. Кантип сүйбөйсүң. Сүйбөгөн адам эмне кылат? Сүйбөгөн адам жашоого нааразы болот. Жакшы нерседен жаманды эле көрө берет. Күн жааса, күн жаады дейт. Шамал болсо, шамал болду дейт. Кыскасын айтканда да мындай да, адамзат ким болбосун, эмне болбосун, кандай нерсени көрбөсүн, ошол жерден жакшы нерсени көргөндү, ошол жерден жакшы нерсени алганды үйрөнө билбесе, бул нерсе улана берет. Адамзатка бардыгы жакпайт, жаман эле боло берет. Ошонун бардыгы жага турган болуш үчүн
маселесиз жашаш үчүн азыр көрөрмандардын баардыгы экрандарга жакын отуруп эже эле сону сүйлөп атат деп мындай ошол суроо баардыгында пайда болсо болуш керек. Кантиш керек, эмне кылыш керек? Баштапкы этабынан. Биринчи кадамдар, стресстен чыгуунун биринчи кадамдары. Маселесиз ушундай жамгыр жааганда ой жамгыр жаады деп жини келбей, ошого сүйүнүп жашаш үчүн негизи маселесиз жашаш үчүн неден баштап нелер кылыш керек? Эми абдан жакшы суроо. Бул суроонун жообун табыш үчүн азыр мен бир аз убакытта бир нерселерди айтып кетейин да. Бирок ал деле жетишсиз болуп калат. Албетте сөзсүз айтам. Эң биринчиден мен бир нерсени айткым келет да. Мектепте, университетте жашоо турмуш сабагын киргизиш керек. Бир. Сөзсүз түрдө. Бул эмне экенин түшүндүрүш керек. Бул эмне экенин түшүндүрүш керек. Бул психологияны киргизиш керек десе, кыргыздын мээсинде дагы бир ой пайда болот. Мен жинди эмесмин да деген дейчи. Кыргыз ойлойт, мен жинди эле адам психологко барат депчи. Мен ошону да жөнөкөйлөштүрүп айтып атам да. Бул психология жашоо турмуш сабагы. Бул аяаламдын сыры. Аяаламдын сыры. Сен кантип бактылуу болосуң, сен өзүңдү кантип жакшы сезесиң, сен кантип ойлонсоң туура болот, сен кантип сүйлөсөң туура болот. Адамзат биринчи ушуну өздөштүрүш керек. Анан алдын жашоосу оңолот. Экинчиден, кантип бул нерседен чыгат? Эртең менен турганда адам ошол күнкү жашоосу, ушул күндөгү, бир күндөгү жашоосу кандай болорун өзү тандайт. Бирок адам аны өзү тандаарын билбей, ушунчалык мырыйып кабагын бүркөп, мен стресстемин, мага эч ким жакпай атат деп турат да биринчи катасы. Демек бул аяаламга уже сенин заказың кетти. Мен бүгүн ушундай күндү каалаймын деген маанайды билгиздиң. Жок, сен күлүп ушул дагы бир күндү белек кылып алганыма миң шүгүр. Ушул Алла Тааламдын ар бир алып аткан демине шүгүр. Менин 6 саным аман экендигине шүгүр. Менин суу ичип аткандыгыма, менин үй бүлөмдө жакындарымдын амандыгына, кыргыз элим бейкуттукта жашап аткандыгына шүгүр. Мен абдан бактылуу адаммын деп айта билсе, ошол күн гарантирован что ошол маанай кетти. Анан аны сезбей эле адамга эч нерсе жакпай калбадыбы? Адамга ошол бекер дем алып аткан абасына ыраазы болгонду мындай коюңуздар. Үйүндөгү кара башыл адамдарынын кадыр баркын сезбей, ошолор көзгө көрүнбөй атса, кыргыз жинди болуп бекер алып аткан абасына ыраазы болобу? Ушул башталат баары майдадан дейт, бирок байкабайт аны майда адам дейт. Майда нерселерди мен дайым айтам муну. Көзүң көрүп, колуң жеткен нерсенин баардыгына мен ыраазымын. Мен сени жакшы көрөмүн, мен сени сүйөмүн. Рахмат, шүгүр. Колуң, көзүң жетип, көзүң көрүп, колуң жеткен нерсе деген сөзгө абдан маани берип айтамын да. Ушунун баардыгын мындай бир эринбестен айтып отурса адамзат өзүнүн 3-5 күндө эле бактылуу экендигин сезет. Өзүнө өзү эле айта бериш керек. Өзүнө айтыш керек. Мен бактылуумун. Күзгүнү карап алса жакшыраак болобу? Жок, эми ал мындай да, күзгүнү карап алып айт десең, үйдө мен стресстемин, мен жаман болуп атам деген адамга бул азыр айтышы мүмкүн да үчөөбүздү. Бул үчөө кичине бир аз кетти. Жакшы эмес. Мен на самом деле чындыгында бактысызмын да депчи. Дароо антип айтыш деген чанда бир адамдын колунан келет. Мен айтып атам да, көзүң көрүп, кол жеткен нерсенин баардыгына ыраазымын деп. Турдум, турганыма ыраазымын. Таңга шүгүр. Ичип аткан суума шүгүр. Сиз чай ичип атасыз. Мейли бир сындырым нанга. Элчилеп курсагым тойбоду деп наалыба. Ушул бир сындырым наныма шүгүр. Ушул жашап аткан үйүмө шүгүр. Мен бул менин үйүм эмес да, бул квартирада маанилүү эмес, сенин баш калкалай турган жериң бар. Сен жолдошуңа шүгүр. Кудай Таалам ушуну сага белек кылган. Бул жиниме тийди дебей. Кызың келди, кызартып, кызга жетпей жүргөн канча, ушунума шүгүр деп мойнунан жыттап, чекесинен сүйүп, уулум үчүн шүгүр. Мен ушунчалык баягы рызкынын баардыгын бирден санап отурганда, адамзат ушунчалык бай экендигин сезет. Эч нерсени билбей атпайбы, баалабай атат адамзатчы. Адамзат баалаш үчүн, ушунун кадырына жетиш үчүн эки гана нерсе келсе, анан зыпылдап адам жүгүрүп калат. Бул эки нерсе деген эмне? И деген орун болбосун дейт кыргыз. Келе деп кокологон карзың болбосун дейт. Эгер ушул эки нерсе болсо, адамзат жанагы стресстин сы тамгасын дагы эстемек эмес. Менин жашоом ушул экөөнүн бирөөсү эле бүтсө, мен абдан бактылуу, мен эркин адам болмокмун деп зыпылдап,
зып этип жашамак. Өмүрү ойлонбогон иштерди ойлоп табы, Аракетин айрыкча кылмак. жана карызга баягы баткандар көбүнчө ушундай стресске кабылат эмеспи? Андан кийин пандемия учурунда дагы үйдө көп отуруп калышты. Анан ошол учурда дагы бири-бири менен көп уруштар чыкты, айтор, ошентип айтышты социалдык социалдык тармактарда биз дагы көп уруштук. Анан эми статистика боюнча дагы көбүнчө ажырашкандар болуптур үй бүлөдө. Негизи ушунун баардыгы келип эле баягы депрессия, стресс болуп эле анын менен уруш чыгарып ушул нерсе болуп атпайбы, көйгөй, башка көйгөй. Эми ошондой болуп атат, бирок баягы үйдө көбүрөөк отуруп калганда бири-бирин түшүнбөгөн адамдарга ого бетер Кудай берип салды да. Анан мындай баягы кыргыздын сөзү деле чын да, уруш эмнеден чыкты, атаңдын башынан чыкты. Бирөө атаң баш деди, эмне үчүн дейсиң деп экинчиси баштады. Жок, сенин атаңдын башы. Чындыгына келгенде эч бир уруштун мааниси деле жок. Болгону адамдарчы майда нерсени бааламак турсун, бири-бирин баалаганды билбейт. Ал жөнүндө билим жок. Мен эмне үчүн жашоо турмуш тууралуу сабакты мектепте, университетте киргизиш керек деп атамын. Өзгөчөчү, мынакей үйлөнгөн жаштардачы мен эркек деген ким ал? Ал эмнени ойлонот? Анын мээсинде эмне бар? Мен ага кандай мамиле кылыш керекмин дегенди ушул кичинекей эс тарткандан баштап кыздарга үйрөтүш керек. А биздин мырзаларга өзүнүн ордун алыш үчүн намыска бек, ушундай бир кайраттуу мурдагы ата бабаларыбыздай эркек кайра тизгинди алып колуна, ордуна туруш үчүн аял заты деген ким? Ага кандай мамиле кылыш керекмин? Ал кандай ойлонот? Муну ошону билиш керек. Мен аны кандайча жибите билем? Башкача айтканда кандайча алдай билем? Мындайынча айтайын анда менчи. Жашоо дегенчи эртең менен адам эшикке чыкканда ар бир адам бир эле ой менен чыгат. Бир эле ой менен. Бүгүн мен кимден жылуу сөз угам? Тартуулайм эмес, Кандай? Тартуулайм эмес, угам деп чыгат да көбүнчө. Тартуулаймды кайдан ойлонсун? Тартуулаймды билбейт да. Эгер тартуулаймды үйрөнсө балким бактылуураак Анда укмуш болмок. Адам биринчи бирөөдөн сүйүү алаардан мурун сүйүү беремин деп ойлонуш Бизнес эле керек. турбайбы бул деле? Сүйүү беремин деп. Мына ошондо анын жашоосу оңолот да. Анан кийин ошол күндүн аягына чейин кандай гана адам болбосун, ким кезикпесин, бир жылуу сөздү угуп алып, ошол сөздүн заряды менен адам жашайт. Энергиясы менен. Ал нерсе адамдардын оюна да келбейт. Мен угайын дейт, мага айтышсын, мага десин дейт. Эч качан сиз айтмакчы. Мен айтайын, мен буларга сүйүү берейин, мен буларга жылуулук тартуулайын, жакшы сөздү мен эле сүйлөп кое берейин деген ой дагы келбейт. Себеби бүт баардык нерсе кайсыл адамзат кайсыл жерден кыйналып атса, акча тарабынан кыйналып атса, күйөөдөн кыйналып атса, аялдан кыйналып атса, Сени карап деп айтсаң десең. кандай гана маселе болбосун, адамзат аңдап билиш керек. Ал жерден, ошол жерден гана адамзат билимсиз. Эчке мына азыр ушу сиз сүйлөп отурсаңыз эмнегедир мен көңүлүм чын эле көтөрүлдү дагы, билимсизге дүйнө караңгы деген сөз эмнегедир эсиме түштү. Айтарым, сиз ушул нерселерди окуп үйрөндүңүз, билдиңиз, жашооңузда сезип атасыз, колдонуп атасыз, жыргап атасыз. Башкалар менен бөлүшкөнгө кандай иш чаралар болуп атат? Азыр биз бүгүн бизди көрүп аткан көрүүчүлөр балким 1 миллион киши көрүп атат, канча киши көрөт билбейбиз. Көрбөгөндөргө ушул нерселерди жеткирүү үчүн кандай иш чаралар болуп атат? Негизи эле сиздер психологдордун ушундай бир семинарлар, тренингдер деп койчу эле, ушундайлар болобу? Ушулар жөнүндө элди билдик. Биз шүгүр келтирбештин айынан, билбестиктин айынан эң негизги токко тережел билбестиктин айынан ушундай акылга чыгып өткөнбүз. Эми ушуну билдириш үчүн кандай иш чаралар өтөт? Кандай кылышыбыз керек? Аябай жакшы суроо бердиңиздер. Бул мен өзүм Instagram баракчамда Назира Мукезовна деген, Назира нижний пробел Мукезовна деген баракчамда. Кайра бир жолу айтып коюңуз, урматтуу көрүүчүлөр, жазып алабыз, балким кызыккандар болсо, катталып ошол жактан ошогон духты алып турсак болот. Ошо Назира нижний пробел Мукезовна деген баракчам бар. Ошол жерден сабактар болуп турат. Онлайн сабактар болуп турат, офлайн сабактар болуп турат. Анан түз эфирде 3-4 күндө бирден адамдар менен баарлашуум болуп турат. Башкача айтканда тынбаган сабак Instagram баракчада болуп турат. Мен билемин, орто муун менен улуу муун жалаң гана Facebook'та. Facebook'ка бираз гана чыгам, өтө чыкпайм. Себеби азыркы замандын талабы боюнча бул Instagram'ды дордой базар дешет экен. Соода иш ошол жакта болуп атат депчи.
Эми ал жерде ыңгайлуулуктар дагы түзүлгөн да, анан орто муун менен улуу муун көп жок, пайдаланганды да билбейт. Бирок мен ошол орто муун менен улуу муунга кайрылып кетер элем да. Биз жашоонун талабына баш ие билиш керекпиз. Биз ошол жерде болуш керекпиз. Демек ошол жерде болуп аткандагыдай. Мындай деле түшүндүрөт да, мурда атырабы деле жүрдүк эле, кийин машина келгенде машинага түштүкпү, эмнеге бияка келип жатасыздар дегендей. Фейсбукта эми капа болуп калбасын, менин досторум деги эле фейсбук катталуучулары көбүнчө өзү туптуура айттың, алтыным туптуура айттың. Акылдуулар го. Мындай конфеттин кагазына ороп жылмалап айтайын деп аттым эле, өтө акылдуу академиктер отурат. Ооба. Өзүнүн чөйчөктөй акылын мен билимдүүмүн, билем деп. Негизи адамзаттын, кыргыздын бир минусу мен билем деп жашайт. Ооба. Мен билем дейт. Бирөө бирдемени билет экен, ошол жерден жакшы болдум, эс алдым. Мынакей ушул жүздөгөн миңдеген адамдар ошол жерде комментарийлер турат, отзывтар турат. Баягы иш Кудайга шүгүр аябагандай жакшы кетип атат, ушундай сонун. Ошол учурда бирөөлөргө сарафанный радио катуу иштейт да. Сарафанный радио катуу иштейт, ошол башка бирөөлөргө сунуштаганда көпчүлүк бул жашоо турмуштан билим алыш керекмин, психологиядан билим алыш керекмин деген керек болсо оюна да келбейт көпчүлүктүн. А эгер ошондой ал деп калса, мындай деген жооп болот да. Мен окуймунбу дейт бекен. Мен окуш керек экенминби? Бул урматтууларым, бир нерсе айткым келет да. Университеттеги 5-6 дипломду алуу эмес. Синус Катангенсте окудук. Биз дипломдордон бир канчаны алып койдук. Алар чамадандын түбүндө жатат. Эмне кереги бар? Сөздүн ачыгы. Бирок бул жашоо турмуш сабагы бул башка тема экен. Бул адам ушуну өздөштүрсө гана бүтүн аяаламды, өзүнүн тагдырын колуна алат деген сөз экен. Окуулардын, бир сөзүм менен бүтүрөйүн, окуулардын ток өтөр жери. Сиз эмне үчүн бул тагдырдасыз? Эмне үчүн? Анан ушул тагдырды оңдош үчүн сиз эмне кылыш керексиз? Ушул өзөктүү суроого жооп алат. Мен ойлойм, бул сөз, бул тема бардыгына кызык болсо керек. Ооба, сизге чоң рахмат эжеге. Чын эле энергиябыз ашып ташып бүгүн кечке буюрса өтө бир жогорку деңгээлде жүрөбүз. Негизи эле стресстен кутулуп калдык. Ушул жааттагы китептерди окуп үйрөнүп келатканбыз. Бүгүн жанагы китептен окуп туруп, анан тирүү кишиден мындай сөзмө-сөз, жүзмө-жүз сүйлөшкөн өтө жакшы экен. Сизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Өзүңүз кандай ой максаттарыңыз болсо бардыгы орундалсын деп сизге жалпы элдин атынан, Элтер мамлекеттик телеканалынын жалпы жамааттын атынан ыраазычылык билдирип, урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз.